Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кезекте айтылуу акын чебер жазуучу Алы Токонбаевдин Жол жомогу чыгармасы. Балбан кара жорулар метедей тумшуктары менен өлгөн төөнүн жалпак кабыргаларын сыйрып жатышты. Түндүктүн жаагындай ийрилген мойну, жумшак калың таманы, баш бармактай суройгон азуулары болбосо, анын төө экенин ким билсин? Анын килейгенчиликтерин коргулдан, корумташтан коргулга сүйрөп, балбан тарамыштарын тырыштырып, казыктай кокойгон моюндарын бүктөй түшүп, жутуп жаткан сакалдуу карган жорларды көрөсүң. Батын албай аскадан аскага сызып, анда-санда курк-курк кеткен кузгундардын үндөрүнөн башка түк эчтеме жок эле, деп жол жомокчусу токтоло калды. Ал дароо эңкейип бирдемени байкап, мүмкүн тетигил солдойгон куу жиликтер тагы ошол төөнүкүдүр. Чынбы кулундарым, деди карыя. Карыя, тилдин майын агыза бериңиз. Чын болбоско чара жок, дедим. Карыя оң колу менен сол алаканына чакчадан кайта-кайта силкип насыбайды түшүрдү дагы, кежегесин тартып туруп, тиштин түбүнө салды. Андан кийин эрдин чормойтуп сөзгө даярданды. Ал сүйлөбөстөн мурун сакалын бир сылап, тишинин арасынан чийт түкүрүп коюп, сөзүн баштады. Төөнүн айланасында жумшак терилердин үзүндүсү, майда сур жүндөр жаткан эле. Менин жолдошум аны сезе коюп, бул ботолой элек төө экен жаныбар. Шорду тайлактын чырымтал жүнүнөн башка дареги калбаптыр. Байкуш тайлак дүйнөнүн жүзүн көрбөй кеткен экен да. Чиркин. Ал дүйнөнү көргөндө кайсы жыргамак эле? Мурдун тештирип, такымын тарай чаптырып жүрүп, энесинин көргөнүн көрөт эле да, деп жолдошум өзүн өзү жооп берди. Ага далай жылдар болду, балдарым. Айбанда акыл жок десе, баарыңар ишенесиңер, бирок ботос үчүн ингендин жүрөгү өтө назик, өтө жашык болот. Ботосунан ажыраган инген көзүнүн жашын куду кишидей агызып ыйлайт. Армандуу, муңдуу үнү менен жерди терметкенче боздойт. Анын сыздаган муңдуу үнү баласынан айрылган адамдын жашын төктүрбөй койбойт. Жардын башын кыдырып, талдын башын сыдыртып, имчегимди терсейтип, калы килем жамынып, ээрчитпедим ботойду. Чолпон көзүн чайнатып, чоң жалбырак чайнатып, тайраңдатып ээрчитип, кызыл жабдык салынып, ойнотподум ботойду. Мына уктуңарбы? Ботосунан айрылган ингендин муңу ушундай болот. Кайгыны айбан сезбейт деп айтууга болбойт, чынбы? Деп тасмадай болгон жолду тиктеп азыраак жылмайды да кайта сөзгө кирди. Бул ашуу ошондой кандуу ашуу болчу. Ботолу төө эмес, болбогон сууларды дагы жуткан. Эми карачы, кара жер эчтемени сезбегендей болуп турат. Эрксиз жүгүнүп, боорун айласыз эздиргенин билдиргиси келбейт, чынбы? Деди карыя. Алтын ишлекейиңизди аябай чачырата бериңиз. Чындын чырпыгы бир дөбөдүбү, дедим. Карыя ынтаа менен тыңшаганды сезе коюп, ого бетер көркөмдөп сүйлөөгө киришти. Биз 3 киши элек, деп баштады карыя. Жанакы төөнү сөз кылдык. Бул Керимдин төөсү го? Жок, Керимдин ингени ботолоп койгон, деди экинчи киши. Унчукпай келе жаткан жолдошубуз. Бул Айдар Алынык болсо керек. Кызынын кайынынан эки өркөчү 2 баладай боз инген келген. Кечеги көч ошолордун айылы болчу. Туура ошонуку экен. Байкуш этин алууга дагы чамасы келген эмес экен. Карабалта каадасынча мөндүрлөп боройлогонго, деди бирөө. Так ошондой. Өзүңөр билесиңер, жол жомогу биринен бири туулат эмеспи? Сөз Айдаралынын жалгыз кызына токтолгон, жолдошумдун бири. Айдаралынын кызы толгон айдай, таңкы чолпондой куду чүрөктүн өзү эле. Кайран чүрөк, кулаалыга жем болду, деди да, оозундагы сөзүн уурдаткан эмедей тим боло калды. Эмне үчүн? Күйөөсү кары беле? Жок, кары эмес. Бирок кайраттуу карынын тырмагынан айлансын. Мойнунда башы болгону менен акылы мышыктыкынан төмөн. Чынын айтканда, караманча жинди. Байлык эмне кылдырбайт? Айдай сулуу адам сүрөттүү жаргак кулактын алаканына түштү да калды. Кокус сүйлөшө калса, колу барып дароо мурдуна жабыша калар эле. Кудай аны мурдун жаратканда, колуң мурдуңдан кетпесин деп койсо керек. Эл көкбөрү тартып жатса,
Ал кара жорго менен иттерди эрегиштирип, айылдан айылга чапчу. Бир айылдын ити аны экинчи айылга чейин узатчу. Алдыңкы айылдын иттери үрүп чыкканда, иттен мурун кыйкырып кайта чапчу. Анын эрмеги ушундай болор эле. Сен жорго минбейсиң деп, торпок минген балдарды кубалап жүрүп жыгуу анын адаты болчу. Балдарга очор келе жатат десең болгону, кулабы тийген жүчөлөрдөй корголошоор эле. Айдаралы атасынын канын жесечи, жалгыз кызын жиндилерге бергенче колун байлап сууга салса боло дедим. Ал мал киндиктүү арам болучу. Калыңга дагы жыргаган жок. Жанагы өлүп жаткан каймалдан 5 жаштагы ургач төөдөн башка 2 тогузунун саны эле бар. Мына кызым бергенине туура 3 ай болду. Бараар менен талмага жолукту дешет. Мүмкүн очордун жини жуккандыр. Байкуш кыз эси менен жүрүп кор болгондон көрө жинди болуп тытынып жүргөнү жөн. Эшек менен аргымактын айырмасы жер менен көктөй болсо, очор аялы менен так ошондой деди деп, жол жомокчусу анын сөзүн бүтүрүп, өзүнүн сөзүнө көчүүгө даярданды. Оркуштап жаткан суунун шарына таш ыргытты дагы. Бул суу кичинекей көрүнгөнү менен өтө тентек, өтө шок. Бирок суу өзүнүн күнөөсүн өзү жууп турат. Мунун айыбы көзгө көрүнбөйт. Суудай митаамды мен адам баласынан көргөнүм жок. Мунун сыры сыртында эмес, ичинде. Эрден коргап суусап келе жатканда жутсаң, байтал бээнин кымызынан кымбат. Ошол эле замат өйүзгө чыгайын десең, чыргага сүйрөп, көк бөрүдөй тартат. Күчүң келсе кутуласың, аягың тайыса жылаандай тоголонуп, шардан шарга урат. Өкүргөн үн, бакырган табыштардын дайынын чыгарбайт. Оозуңа кум толтуруп, иримге чайкайт. Эгер багынтсаң, сага түбөлүк кул болуп кызматыңды кылат. Ашуулар болсо андай эмес. Жалындай аймалап, далай жандыктын түбүнө жетет. Бирок анын сыры сыртында, додо болуп үймөлөктөлүп кагырап жаткан сөөктөр анын күнөөсүнө күбө боло алат. Кассаң 2 метр жерден болсо дагы ор койгон омуртка, каркайган кабыргалар чыга келет. Аны өзүңөр да көрдүңөр, чынбы? Деди адаты боюнча жол жомокчусу. Чын айтасыз, узун жолду кыскарта бериңиз. Баягы сөзгө кайта түшөйүн. Алдымдагы мингеним жылаандай сойлогон бозат. Мен анда өмүрүмдүн арстанындай кырда алдында элем. 5 кар бассам, 40тын кырына чыга турган убагым эле. Жумушумду бүтүп, 5 күндөн кийин чабыттаган куштай кайта сыздым. Казакбай деген жигит күн чалкайып көтөрүлгөндө жолукту. Ал кезде мына бул тасмадай жол жок. Кекиликче таштан ташка секирип, кээде жетелеп, кыяматтын кыл көпүрөсүнөн өткөндөй болор элек. Кээде куюлган кум менен тоого чыгабыз, кээде оргулган тентек суудан кечебиз, Казакбай ачуу менен тамашаны аралаштырып. Мына бул сууну кудайшылдын кылып кыйнап жараткан болсо керек. Башка чапкан жылаандай ийрилип, жалгыз жолборстой өкүрөт да турат. Карачы, белге чыкканча муну 47 кечебиз деди. Анын атынын туягы ташка кырчылып аксап калган болчу. Атынын бакайынан, туягынын жогорку биринчи муунунан аккан кан анын ачуусун ого бетер күчөттү. Ал атынан түшө калып, бөз корунан айрып, бакайдын жогор жагына бууду дагы. Атаң көрай, багынбаган күч суу менен эле таш экен. Бул ашуу далайдын жүрөгүнө тийди го. Күчкө багынса, кожомкулга багынар эле. Ал байкуш ашуудан байталын көтөрүп өтүптүр деп кайта аттанды. Качан дедим мен. Жазында эле минген байталы жүрбөй калса, козуча жыгып, 4 аягын бууп көтөрүп алып, ашуунун белине чыгыптыр деди. Анда мен кожомкулду көрө эле келем. Ой жигиттин дөөсү экен дедим. Аңгыча кечмеликке кирип келдик. Кечүүнүн жогору жагында чырпыктары сууга карай майышкан бир түп тал турат. Анын түбүндө суу менен кошо мөңкүгөн аппак бирдеме көрүнөт. Кээде шар менен күүгүмдөй калат. Кээде созулуп оон-алактаган эмедей суунун үстүндө калкайт. Казакбай сардектей немеле. Акырын гана тигил эмне шундук деп ыштаган чанаштай болуп ого бетер кызарды. Менин эсиме Ажыдар түшө калды. Ажыдар сууну бөгөп жатат дечиле. Жойлогон жери азык болуп казылат дечиле. Дедим дагы аттан түшө калдым. Казакбай унчукпастан тиктеген бойдон туруп калды.
Экөөбүздүн тең оозубуздан сөз качып кеткендей болду. Ажыдаар дегенибиз бир калыптан өзгөргөн жок. Оон алактагансып эле көрүнөт. Тоонун арасында эмнелер жок. Как эткен карга көрүнбөдү. Аркайган тоолор ого бетер кабагын салгансып, бизди кысып калчуудай болуп көрүндү. Бир топтон кийин Казакбай мага карады дагы. Жүр, эмне болсо дагы сууну кечелик. Ажыдаардын жытын аттар кандай сезбейт? Ат бышкырып, кошкуруп, үркөттечи эле. Ал белгилер жокко? Же чарчаганда сезбей калабы? Бастыр деп сууга кирди. Чынын айтыш керек, жүрөгүмдүн суккуну башка жактан чыккан үндөй болуп туюлду. Ал сууну кечкенче атымдын басмайылын оңдоп болуп кылчактай бердим. Казакбай талдын үстүндөгү жалгыз аяк жолдун кыйындыгына карабастан камчы үстүнө камчы урду. Талдан саал өтө берип, кылчайып бир карады дагы каткырып күлгөн эмедей атына чалкалап чирене калды. Мен атка мингенде ал ыргып түшүп талга карай жүрмөлөдү. Мен суудан кечип өткөнчө сүйрөлгөн аппак бирдемени башынан кармап, чубалжытып сүйрөп чыкты. Суудан көргөндө жоондугу устундай болуп жаткан эле. Казакбайдын колунан көтөрмөдөй сүйрөлгөн ички болуп көрүндү. Ал мен жеткенче бою менен тең кылып көтөрдү. Бирок анын койругу чубалжып жатты. Мен жетип келдим. Ажыдаар түгүл, жылаан да эмес. Талга илинген элечек болуп чыкты. Казакбай сыгып жатат. Кимдики болду экен? Кимдики болсо ошонуку болсун. Олжону бөл, деди Казакбай. Төө ашууга карай бурула бергенибизде улар ашуунун белинен 4 киши чыкты. Туп-тунук муздак аба алардын кыйкырганын кулакка куйгандай огузду. Биз Олжону күнгө жайып таштап, сөзгө жаңы эле кириштик эле. Ой деген тигилердин үндөрү чыкты. Калдактап аттарынын бири кулап келе жатат. Биз чуркап алардан мурда жеттик. Аттын башы таштын жаракасына тыгылып, денеси моюндун үстүндө жатат. Казакбай көрө коюп, бул очор жиндинин кара жоргосу турбайбы, деди. Чынында ошонун акбакай кара жоргосу болуп чыкты. Жиндинин жиндилик мүнөзү болбосо, аны жинди деп ким айтсын? Чынбы? Деп койду биздин жолдош. Чын айтасыз, берметиңизди чуурута бериңиз, дедим. Ал жылмайып сөзүн баштап. Жанакы 4 кишинин бири очор жинди болуп чыкты. Ал аз да болсо кайгыруунун ордуна ыржалаңдап күлүп, ой көрдүңөрбү? Кара жорго анкилдеп кетти. Ой кызыгай, ат мени уруп кетсе кантер элем ай. Эми үйгө жеткенче качан? Кара жорго өлө албай жүрсө керек, доңуз. Башын көтөрүп куласа болу, деди очор. Акылы сеникинде эмес тура, мырза. Сен куласаң башыңды кокойтуп кетет элең, деди Казакбай. Биз күлүп жибердик. Очор ого бетер каткырды. Жол болсун, мырзалар. Андай болсун, куугунчубуз. Очор мырзанын келинчеги качыптыр, деди кара жигит. О, шурду келин. Жиндинин кучагынан көрө түбөлүк уктоону каалаган экен го. Келиндин сөөгүн таап алгыла, элечеги тигине, деп Казакбай биз таап алган элечекти көрсөттү. Жүрөгүмдүн башына муз кое койгондой болду. Чачы жайылып, шардан шарга сүрөнгөн келиндин назик денеси көзүмө улам элестеди. Окуя түшүнүктүү болгондуктан бардыгыбыз тилсиз боло калдык. Очор арсылдап күлүп, ал качпай эле, өлүп калган тура, деди. Сага кор болгончо түбөлүк сууда калганы артык. Тишиң адамдыкындай болгону менен акылың айванча жок тура, дедим, чыдай албай. Очор ачууланган да жок. Ооба баатыр, чын айтасың. Катын аласың дегенди чыгарганда атам. Эми кайта кетебизби, деди. Эми буга сөз жок, деди кара жигит. Мындай армандуу өлүм эстен кетпейт экен. Очордун кылыгы менен келиндин өлүмү түк эсимден кетпейт. Чынбы баатырлар, деди карыя. Чын айтасыз, тилдин балын агыза бериңиз. Сөзүмө түшүнсөңөр болду. Биз жанакы жерден аттанганча Кааттуу байдын көчү келип ашуудан анын төөлөрүн өткөрүшүп калдык. Силер ага оңойлук менен ишенбейсиңер. Төөнү белинен байлап, 10 чакты киши тартып жатабыз. 10 чакты киши бакан менен түртүп жатышат. Бирок төөнү жүткүн талбадык. Көчтүн аркасынан карагер ат минген, бүркүт далланган бир жигит келип түшө калды дагы. Ого куй, келе, босого таякты, деди. 2 босого таякты кимдир бирөө бере салды. Ал жигит таманын музга токтотуп алды дагы, жаткан төөнү тартып жаткандарга
жеткире түрттү. Керилип тартып жаткан элек баарыбыз чалкалап кеттик. Төө жарылган муздун ар жагына барып түштү. Биз күлүп тура келдик. Бирок жигиттин өтүгүнүн таманы ыдырап кетти. Ал бутун көтөргөндө өтүктүн бир таманы музда калды. Мындай жигитке ким таң калбасын? Көк жорудай болуп, белде отурган көк сакал бай. «Бали балам, сен кимсиң?» деди. «Мен Айдар деген болом, аксакал», деди жигит. «Бара келди балам, атыңды уктум эле. Айры төштүн алдына жат элек жаш бала бар дечиле. Ошол сен экенсиң? Айтканча бар экенсиң. Тө деп түкүрүп. Нечедесиң балам?» деди. Айдар жылмайып, 23-төмүн деди. Чал анын өтүгүн көзүнүн кыры менен карады дагы тим болду. Андан бери далай жылдар жылдыздай ушту. Айдар дагы 40-тын ар жагына барып, булчуңдары темирдей чыңалган эле. Каргашалуу ашуулар менен көрүшкөндө, анын бөтөнчө убайын быйыл көрдүк белем. Адам түк барбаган көк муздарды ал биринчи бузду. Уйдай таштарды ак чөлмөктөй ыргытты. Колхозчулар арыдай жабалактап, Айдардын айланасында турган. Ал байдын кызматын кылганда рахмат деле алган эмес. Эми Айдардын аты алтын тарыхта жазылып жатат. Мына эмгекти ушундай бааласын. Мына карачы, көк тиреген көк зоокалар умачтаган талкандай быркырады. Тереке жармашкан чырмооктой болуп, тоонун чокусуна чыккан жолду карачы. Бул түшкө кирбеген жорук. Күч элде экен го, кулундарым. Элдин күчүн кошуп, ширилишкен өкмөттөн айланса болот. Ата канат, баягы келин эми кашсачы, чынбы кулундарым? Чын айтасыз аксакал, эл күчтүү толкун, түгөнбөс кен. Жокту элден гана табууга болот. Адамзат өзү жасайт, өзү таң калат. Сиздер айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Токонбаевдин Жол жомогу чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.